Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен Чебер Бол каналы. Бүгүн сиздер менен тигүү машинкасына арналган окантовка лапкасы жөнүндө айта кетейин дедим эле. Жана тигүү машинкасына кандай орнотобуз, аны да видеодо айтам. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Жана да эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, бизди колдоо иретинде каналыбызга каттала кетиңиздер. Жана да жаңы видеолорубуз чыкканда бизди жоготуп албоо үчүн коңгурочону басып коюңуз. Анда эмесе кеттик. Бул мендеги лапкалардын плюс жагы, бул көп убакытты талап кылбайт орнотконго. Ошондуктан мага жагат. Мунун 4 размери бар. Менде 2 размери бар. Азырынча ошого экөө турат. Биринчиси мына кичинекей размери 28 миллиметрлиги мынакей. Ошондо 2 сантиметр 8 миллиметри. Ал эми экинчи размери бул чоңураак, 32 размерлик. Ошондо бул 4 размер болсо 34 эң чоң размер 34 размер, 32, анан 30, андан кийин 28. Бунун размери эмне үчүн керек? Бул размер бул жөндөн жөн эле эмес. Мисалы үчүн окантовкабыз, 0 жер канча сантиметр? Мисалы үчүн азыр бул 3 сантиметр экен. 3 сантиметрди миллиметр кылганыбызда 30 болот. Ошондо мендеги бул лапкага туура келбейт. Мындан 1 размер кичинекей лапкага туура келет экен. Ошондо бул 0 жерге киргизгенибизде ушул жер 32 болуш керек. Ошондо 32 миллиметр болуш керек. Окантовка жибибиз. Ошого бул размерлер жазылган. Мен башында кичине адашпасам чоң размери болуп, окантовкаларым кичинекей болуп, мындай тиккенимде ара жерин аттап мындай кылып тигилет да, мисалы үчүн. Тигилгенде ара жери атталып, тигилбей кетип ушундай болгон да. Ошондуктан кичинекей размеринде алганмын. Эми муну кандай орнотобуз, ошону айтайын. Муну орноткондо мунун 2 атайын болуту болот. Мынакей. Мен азыр 28 размерин коюп көрөйүн деп атам. Мынакей. Могу сандар турган жердин жанында эле мына 3 эме турат, көрүп турасыздар, тегерек. Ушул жерге коесуздар, мынакей. Могу турган жер турат го. Ушул жерге болут орнотулат. Мындай кылып, 2 болутубузду ушул жерге мындай кылып орнотосуздар. Муну орнотордон алдын окантовка жибибизди бул жерден өткөрүп аласыздар. Азыр биринчи биrini өткөрүп алайын. Так кыйын болуп калат. Эгерде сиз цехтерде иштей турган болсоңуз, буларды узун кылып улап алышыңыз керек. Мынакей. Буну улаганда биринчи бул жактан киргизе ала берели. Ал үчүн бизге шипчик керек. Мына шипчик менен акырын тартасыздар дагы. 0 жерден чыгыш керек. Негедир чыкпай жатат. Эгерде шипчик менен чыгара албасыздар, ийне менен мынтип тартып аласыздар. Эми бул жактан өткөрөбүз. Орнотуп алдым. Мынакей 0 жерине кылдатмам караңыздар. Өткөргөндө 0 жерден мынакей ушундай болуп, ногунун арасынан 2 бүктөлүп, баягы бүктөйсүздөр, мындай кылып, ушундай болуп өтүшү керек. Бир аз чоң болгон үчүн 2 миллиметр буралып атат. Эми бул жактан акырын гана мынтип коесуздар. Мынакей. Эми бул жака болуттарыбызды орнотобуз. Лапкага
тиіп турушу керек. Biraz жакыныраак болуп. Мынакей. Муну тиіп көрөбүз. Мынакей орноттум мен. Айта кетчү нерсе, мен ногул 28 размерин биринчи жолу орнотуп жаткандыктан ногул лапка алыс болуп калып, мындай туура эмес болуп калды. Ошондуктан кичине эме болуп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр 28 размерин биринчи жолу сиздердин көзүңөрчө иштеткендигим үчүн ногул лапкам мына башында мындай болуп жакшы тикпей, азыр настроениям өлүп аткан болчу. Бул эмнеге мындай болуп атат депчи. Көрсө, эгерде сиздерде дагы ногул жери эгер лапкадан алыс болуп, 1/4 турган болсо, эч мындай ойлонбоңуздар. Бул ногул жери ортуракта, сәл бул жакта болчу экен. Мен азыр орнотконумда билесиздер, ногул жерде болчу экочу. 2 болтту койгон болчумун, бирок жетпей койду лапкагачы. Ошондуктан жылдырдым. Ногул жерден жылдырат экенсиздер. Муну жылдырса болот экен. Ошондо ногул жерге лапкага жакын болду. Мынакей тиккен жерибиз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, аябай кубанычтамын. Жана да кийинки видеодо жолугушканча сак саламатта калыңыздар.